Эч нерсени издөөнүн кереги жок бизге. Жаңы бир нерсе велосипед ойлоп табат элем дегендин кереги жок бизге. Биздин ата-бабабыз баарын калтырып кеткен. Мен жакында ушул жана дүйнөнү өзгөрткөн 3 лидер бар, өзүнүн мамлекеттерин чукул жылдарда өзгөртүп койгон. Булар Махатхир, Малайзиянын лидери, Илюкян, бул Сингапурдун лидери, анан Пак Чон Жи. Пак Чон Жи бул Түштүк Кореянын лидери. Ушул 3 лидердин китептерин таап окуп чыктым. Анан өзгөчө ушул Корея менен Малайзиянын тарыхтары биздикине окшошуп кетет. Өзгөчө Түштүк Кореянын тарыхы. Анан ошондо Пак Чон Жи жазып атпайбы? Неме дейт? Биз дейт ушул улуттук идеологиябызды таппай дейт, кантип өз өнүгөрүбүздү билбей батышты көп турадык дейт. Анан Японияга окшошкубуз келди дейт. Анан башка да ушундай өнүккөн мамлекеттерибизге окшошкубуз келди, бирок эч бир ийгиликке жетпей койгондон кийин өзүбүзгө кайрылсак, биздин ата-бабаларыбыз 2000 жыл мурда эле биздин өнүгүү жолубузду көрсөтүп кетиптир дейт. Биз ушул убакка чейин карайлай эле ар кай жерде таш түзүп, там сүзүп жүрө бериптирбиз дейт. Мына ошол ата-бабабыз калтырып кеткен, 2000 жыл мурда калтырып кеткен өз жолубузга түшкөн күндөн баштап биз өнүгүүнүн жолун ачтык дейт. Көрдүңүзбү? Мына биз да ошол сыяктуу биздин ата-бабаларыбыз калтырып кеткен. Алардыкы 2000 жыл мурда калтырып кетсе, биздики 4000 жыл мурда калтырып кеткен өнүгүү жолубуз бар. Кудай буйрса, мына жакында ошол жолдордун баарына биз да түшүп атабыз. Мына жаңы бардык реформалар башталып, бардык тарабынан реформалар жүрүп атат. Кудай буйрса, биз да ошондой өнүгүү, өзүбүздүн Кыргыздын өнүгүү жолуна түшөбүз дагы. Кыргыздар Кудай буйрса келечекте ошолор сыяктуу эле өсүп өнүккөн мамлекет болобуз. Мына ошолордун ичинен, ушул 3 мамлекеттин ичинен эң бат өнүктүр деген Малайзия 20 жылда өнүккөн да. Тигил Түштүк Корея менен Сингапур 25-30 жылда өнүккөн. Биздин элибиз болсо бүгүн бизден өтө тесттикти талап кылып атат. Бүгүн эле өнүгө калсак деп атат, бирок тилекке каршы баары жомоктогудай болбойт экен. Бизге бир 5 жылдын ичинде Кудай буйрса мындай экономикалык жактан күчтүү өнүгө баштаганыбыздын жолу ачылат да. Бизге 2 жылдан кийин 3-жылы туура жолго түшкөнүбүз көрүнөт. Бул 2 жыл кыйналабыз. 2 жыл кыйналабыз. Муну ачык айтышыбыз керек элибизге. Ошондуктан мен дайыма айтып келатам, элибизден суранып келатам. 2 жыл чыдап бериле депчи. 2 жыл чыдап берсеңер, ушул 2 жылдын 3-жылы көрөсүңөр. Биз туура жолго түшкөн экенбиз, чын эле өнүгүү жолуна түшкөн экенбиз дегендин жолу көрүнөт. Жол көрүнгөндөн кийин 5 жылда биз ошол жолдун даңгыр экенин, ошол жол жакшы жол экендигин, бул жол менен жүрүп отурсак, Кудай буйрса адашпайт экенибизди көрөбүз. 10 жылдан кийин Кудай буйрса астыңкы өзү өнүккөн 50 мамлекеттин катарына кошулабыз. 15 жылдан кийин 15-20 жылдан кийин биз деле алдыңкы бир 10-15 мамлекеттердин катарына жете алабыз. Мынакей ошол эле Малайзияны алалы, ошол эле Сингапурду алалы, ошол эле Южный Кореяны алалы. Алардын ресурстары биздикинчеликтүү неме эмес. Кыргызстандыкындай эмес. Мисалы, Түштүк Корея ошол жана өнүгүү жолуна түшөрүнүн астында ушунчалык экономикалык жактан кыйраган, ушунчалык баягы карызга батышкан, ошондой эли чогулуп, аялдары кулагындагы сөйкөлөрүнөн бери, мойнуна тагып жүргөн алтын сепчикаларынан бери, эркектер болсо болгон байлыктын баарын мамлекетке төгүп, мамлекетти карыздан куткарып, андан кийин анан өнүгүү жолуна түшкөн. Биз анчалыкка бара элекпиз, анчалык төмөн кулаган жокпуз. Мен элибизден жөн эле мындай эле биз элибизден ошентип сөйкө алтынын арды чогултуп мамлекетти карыздан куткарганга жардам бериле деп аткан жокпуз. Биз жөн эле чыдап берилечи деп атабыз. Бизге ишенип эле чыдап берсеңер, мына 2 жылдан кийин Кудай буйрса 3-жылы көрө баштайсыңар депчи. Мына ошол жогорку мамлекеттердики сыяктуу биз алар 20 жылда бар өнүксө, биз 15 жылдан кийин сөзсүз түрдө мындай күчтүү өнүккөн мамлекетке айланабыз. Мен буга аябай ишенемин, анткени баягы бардык нерсе башынан башталат да. Жана кыргыз эли бекер жеринен балык башынан сасыйт деп айтпайт. Мынакей Садыр Нуркожоевичтин мындай кызматка болгон, элге болгон, мамлекетке болгон көз карашы өтө күчтүү, түз жана ачык, эч убакта буга чейинкилерге окшоп өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлобойт а киши. Болгон аракети менен ушул кандай жол менен болсо дагы ушу мамлекетибизди
гүлдөгөн астыңкы өлкөлөргө айландырсам экен деп күнү түн иштеп атат. Мына мен жанында жүрүп аны көрүп турам. Биз да колубуздан келишинче ошол президентибизди колдоп, президентибиздин тилектерин ишке ашыруу үчүн биз да жанталашып атабыз. Ошондуктан ошол Кудай буйрса биз жакынкы жылдарда өнүккөн мамлекетке айланарыбызга ишенем мен.